Шариятыбыздын максаты, улуу максаты 5 нерсени сактоо болуп эсептелет. Алгач хефзун нафс, жанды сактоо. Бул жашоону, жанды Алла Таалам өзү берип атат. Бул аманаты. Жанды кыйганга акыбыз жок тугандар. Бул чоң күнөө болуп эсептелет. Өзүн өлтүргөн, өзүнүн жанын кыйган, өзүнүн жанына кол салган өтө чоң күнөө. Акыркы күндө мына болуп аткан окуялар баарыбызды ойлонтура койбойт. Биз биринчиден дуа кылайлы, экинчиден кайсыл жерге барсак чөйрөлөрдө түшүндүрөйлү. Бул жерде мамлекеттин деңгээлинде, муфтияттын деңгээлинде аалымдар бардыгы, мектеп окуучулары, мугалимдер кам көрө турган, баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн дегендей, биздеги мына кечеги акыркы күндөрү болуп аткан окуялар жакшылыкка алып келбейт. Бул динсиздиктин кесепети. Өзү эле эмес, чоң чакыруу дагы. Эртеге болор жашоодон кичине кыйналып кетсе эле, ушундай кылып бүтүрсө болот экен да ишти деп ойлоп калбаш керек. Мурунтан сөз бар эле. Өзүн өзүнө кол салып өлтүргөн, буга чочконун өлүгү, жаназа жүрбөйт дегенге чейин катып айтышчу. Албетте жаназа жүргөн чакта дагы ал мусулман. Бирок туугандар, коркутуу иретинде аалымдар, карылар, муфти казылар жаназасына барбасын деп дагы айтат. Ошон үчүн баарыбызда бала чака бар. Баарыбыз эл журт менен элбиз. Биз сөзсүз буларга айтайлы. Шариятыбыздын карабайсызбы, улуу максатынын бири жанды сактоо, акылды сактоо, Алла берген мал мүлктү сактоо, насылды сактоо, динди сактоо. Бул 5 шариятыбыздын максаты. Макасид шария деп коет буну. Ушул жерге кайсы нерсе зыян боло турган болсо, ошону алыш керек да. Өткөндө эле айттык эле. Биз ар бир адамдын көңүлүн көтөргөндү үйрөнөйлү. Ошо бир кыжалат болгонда, ал эгерде ыйман сабагы болуп, кыжалатчылык Алладан келет. Бул дүйнөнүн кыжалатчылыгы эмне? Ахиреттин кыжалатчылыгынан Аллахым сактасын десе, мындай жаман ишке бармак эмес. Акыркы күндөрү шайтанды азгыра турган жолдору ачылып калып атат да. Оңой азгыра турган жолдор ачылып калып атат да. Албетте бул жөндөн жөн эле мындай кылып өрбөйт эле. Бирок шайтандын азгырыгы, жин шайтандын азгырыгы күчөйгөн. Ошон үчүн биз өзүбүз биринчиден, экинчиден элибизге, жаштарыбызга, үй бүлө бала чакабызга туура насаатты берип, туура талим тарбияны берип, Алла Тааладан келген кичине кыйынчылыкка сабырдуулук дегенди үйрөтпөсө болбойт. Кичине кыйынчылык келип калды. Азман иши жүрүшпөй калды. Иштеке эмес. Кичине мисалы ачка калып калды. Иштеке эмес. Бирөөдөн кичине катыгыраак сөз угуп калды. Эчтерсе эмес. Эчтеке эмес ал. Эми улуулар айтат, урушат, же достордон ылдый сөз болот. Болор болбогон нерсе келип психоват этип, күчөйүп, азгырылып, өзүнө катуу кабыл алып, андай болбош керек. Биз балдарыбызга ошон үчүн көп насаат сөздөрүн, сабырдуулукту бардыгын айтышыбыз керек. Ансыз мынакей кечеги болуп аткан окуялар жакшы эмес туугандар. Жаратканымдан дуа кылайлы. Алла Таалам баарыбызды дагы, өзгөчө жаштарыбызды Аллахым сактасын мындай азгыруулардан, мындай жаман көрүнүштөрдөн, мындай жаман чакыруулардан. Мурда эми билинбейт эле, анча-мынча болот эле го, бирок азыр эми интернет деген бале болду го. Ким гана көрбөйт. Бул сиңе берет да. Ошон үчүн айтат, аты өчкүрдү айтпай эле өчүрүш керек дейт. Жаман нерсени айтпай жок кылыш керек. Жакшы нерсени айтып таркатыш керек. Бул алтын эреже да. Эгерде жаман нерсени айта берсең, адам да ойлонуп калат экен да. Арак мындай ичпеген адам деле ушунчалык көп айтты. Бул попробовать этип көрсө, өйдей кандай бул? Не бала бул өзү деп элечи. Инсан экен да. Инсан кайсы нерседен тыйсаң, ошого умтулат экен да. Ошон үчүн ичалы карап туруп, мына окшогон өзү видеолорду чыгарбаш керек эле туугандар. Бул көрдүң ушундай болуп атат деген менен анын последствиясы жакшы эмес да. Көп жаштардын акылын буруп коет. Шайтанга мүмкүнчүлүктөрдү көбүрөөк жаратып коет.
эртеге да ушундай бир кыйынчылыктар болсо ушинтип неме кылса болот экен да деген чакырыктарга азгырылып калат. Ошон үчүн иншалла дайыма башкаларга да айта жүрөйлү. Ай, жакшылыктарды жайылта бербейлиби? Жамандыктарды жашыра бербейлиби? Болбойт дегенде башкаларга мындай пайдасы тийип калар. Ал эми бирөө кетти, бирок аркасында да канча деген жаштар бар. Ошон үчүн айтат, мындай адам өлтүргөн, адам уурдаган, уурлук кылган мынандай кинолорду балдарга таптакыр көрсөтпөш керек. Ошондон үйрөнүп атат да, кантип ичиш керек, кантип уурдаш керек, кантип кол салыш керек, кантип өлтүрүш керек, кандай бузукулук кылыш керек. Мурдагыдай тарбиялуу андай кино калган жок азыр. Мисалы карап тур, мурдагыдай тарбиялуу, патриоттук сезимди ойгото турган, бир жакшылыкка бир неме кыла турган жок азыр. Азыр карасаң кандай бузукулуктардын бардыгы, Ошодон биздин жаштарыбыз эмнени алат? Элибиз эмнени алат ошодон? Кайсы жакшылыкты алат дейсиң? Жаман менен сугарыла берет да, көз аркылуу келет жүрөккө, кулак аркылуу келет жүрөккө, тил аркылуу келет жүрөккө. Караңгылыктын бардыгы. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала барыбызга туура жол берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ошон үчүн көп пайгамбарыбыздын алып келген динин көбүрөөк сүйлөшүбүз керек, көбүрөөк айтышыбыз керек, көбүрөөк угушубуз керек. Анан алхамдулилла биз оңолобуз, тазаланабыз, жүрөгүбүз бейпилденет, рахаттанабыз. Иншалла Алла субханаху ва таала жамандыктардан сактайт таксырла. Мына окшогон жамандыктардан сактайт. Ошого биз сөзсүз мээнет кылып, өзүбүздүн чөйрөбүздү дагы карап, тегерегибизди жанында ким жүрөт, оң жагымда, сол жагымда, менде кимдер бар? Бар сөзсүз иншалла айта жүрөйлү, көтөрө жүрөйлү. Алла Тааладан товфик берсин барыбызга Аллахым. Bir rivayette gelet, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorap kaldı, meşten çıkkanda ele. Ya Resulallah dedi. Mata sa'a. Tez soradı da sorandağı. Kıyamet kaçan bolat diye öyle sıra sorap kaldı. Peygamber sıkıları verdi hatta. Dajjal mınday olat, anan tiginday olat, mına fitne mınday olat, anan mınday olat, bardığını aytı otat. Anan aldı soray kaldı deyim. Kıyamet kaçan bolat degende ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kıyamatқа не даярдык көрдүң dedi. Не даярдык көрдүң? Качан болот деп сурап калдың dedi. Эмне даярдык көрдүң дедиле. Алдагы сахаба акылдуу. Мен андай деле көп даярдыгым деле жок dedi. Көп намаз окуп, орозо тутуп, садака кылып андайлардын деле көп деле эмес эми. Өзүмө жараша бар дегендейчи. Албетте ушул нерсем бар. Мен Алланын элчисин жакшы көрөм dedi. Ушул нерсем бар. Таяна турган нерсем, Алланын элчисин жакшы көрөм, кыяматка даярмын деп атам деп атат да. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-мар'у ма ман ахаб." Адам кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот деп койду. Пайгамбарыбыздын мухаббаты имандан. Пайгамбарыбызды ким жек көрсө, иман болбойт, ал бейишке кирбейт. Жаман көрсө бейишке кирбейт. Мунафыктар ошон үчүн кирбейт да. Başka rivayette kâle racul ya Resulallah, bir kişi aytıptır, o Allah'ın elçisi. Ar-racul yuhibbur racul alel amal minel hayr ya'malu bihi ve la ya'mal bimislihi. Bir kişi ikinci bir kişini жақсы işlerde amal kılat da, oşonun sebebinin жақсы görüp, bırak özü anı kıla almaydı. Peygamberimiz cevap verdi. El mar'u ma man ahab. Adam kimdi жақсы көрсө, oşo menen birge bolat dedi.